Самара Каримова социалдык түйүндөгү баракчасы аркылуу кызматтан алынгандыгына пикирин билдирип төмөнкү посту жарыя кылды. Анда өзгөртүүсүз жарыяланат. Менде баары жакшы, ар бир нерсе Кудайдан. Жараткан мага дагы бир сыноо бериптир. Чын жүрөгүмдөн кабыл алдым. Мен сынбайм, 3 балам турганда кайратым ташка чапса сынбайт. Эне жүрөгү тоодой бийик болот. Өнөр адамы катары музыкалык окуу жайдын абалына жүрөгүм ооручу. Зериккенимден же кылаарга ишим жоктон барган жокмун. Тобокелге салып меценат тартып, проект жазып 2 жылда гүлдөтүп коймокмун. Ойчулдун ою бүткүчү, тобокелчинин иши бүтчү эле. Мейли, насип деген нерсе бар. Менден башка жакшы адам келип оңдоор. Үмүт кылам жана тилектешмин. Өнөр адамдары абдан назик, сулуу, кооз, көркөм жерде жашашса, окуса өнөр өрчүбөйбү? Окуу жайдын жамаатына, улуу ага эжелер сөздөргө абдан ыраазымын. Бир да жаман сөз айтпай кучак жайып тосуп алдыңыздар. Мен сиздерге ден соолук каалайм. Өзүмдүн кадырымды да бир жолу сездим. Мен деген оңой адам эмес экенмин. Менин кичинекей кызматка келишим көп адамдын уйкусун бузат экен. Кээ бир чоң кызматта иштеген агаларымдын көкөйү кайнайт экен. Бирок айтаарым, кучактап отурган креслодон кетериңер менен эл унутат. Кудайым берген талантым менен мен деген элдин жүрөгүндө болсом керек. Атагым ааламга, даражам дүйнөгө таанылгыча эмгектенем. Мага жата калып пут тоскондор, мен силерге капа эмесмин, ыраазымын. Ылайым менин куттуу, төгүлгөн дасторконумдан чай ичкиле. Көп сөз бар эле, бирок менин мүнөзүм аял болсо да эркекче. Бир айтам, бирок кайтпайм. Өзүмдүн оюм менен жашайм. Жакшы сөз жазып, жакшылык каалаган замандаштарым, баарыңыздарга чоң рахмат дейт ырчы өз сөзүндө. Булак Назар Ньюс KG.